Кудайдын чакырыгы 24 декабрь. Сөздү угуучулар гана болуп, өзүңөрдү алдабастан сөздү аткаруучулар болгула. Чындап келгенде кандай жашаш керек экенин билебиз. Акылыбызда кандай жана качан сыйынышты да билебиз. Бирок аткарбайбыз. Кечириш керек экенин билебиз. Бирок жүрөгүбүздө таарыныч түйүнчөгү түйүлгөн бойдон жылдап жүрө берет. Сүйүш керек экенин билебиз. Бирок көңүл коштукту тандайбыз. Билим жагынан биз байбыз. Бирок аткаруу жагын алганда кедейбиз. Теңир адамдарды билбестик үчүн жемелебейт. Ал билип туруп кылбаганыбызды каалабайт. Жакшылык кылууга караганда жакшылык жөнүндө сүйлөшүп коюу оңой. Ыйса менен жашоонун ордуна биз көп учурда ал жөнүндө сүйлөшүп коюуну тандайбыз. Ыйса айткан: угуучулар эмес, Кудайдын сөзүн аткаруучулар бактылуу. Уккан баардык маалыматтын баарын жашоого киргизе берүү деген жокпуз. Кудайдын сөзүн угуп аткаруучулар бактылуу дейбиз. Ойлонуп көрөлүчү, мен канча билем жана канчасын аткарып жатам. Кичинекей нерседен баштап, мисалы, аз-аздан кечире албай жаткандарды жүрөгүмдө кечирип, туткундап алгандарымды кое берип баштасам, Кудай андан аркысына сөзсүз жардам берет. Жашообузда азыраак сөз, көбүрөөк аткаруу болсун.